Эми Замир дос мынабу интернетти карап отурсаң эле карагың да келбей калды. Бир жактан орус кыл деп мына Украина менен Россиянын согушун пайдаланып мынабу кураган кыргыздын окурмандары бу интернеттеги эки жаат аган инилериме боорум ачыйт да. Ажылдашып эле бири-бирин сөгүп атат. Бирөө орус кыл деп сөгөт, бирөө батыш кыл деп сөгөт. Бири-бирин эле сөгүп эле баягы бир кыпчылган эмнеге кыпчылгандай да, куюшканга кыпчылгандай болуп эле. Эми муну бул тарыхты карайлычы. Биз орустарга мен жан тартып мындай реальный турмушта айтыш керек да. Согуш башталды. Согушту алардын ичи, ал өзү экөө славян мамлекеттери өзү тууган эл өзү. Бир тууган эл. Бир тууган эл. Алардын өзүнүн кусаматы, бирине болгон Украинада орустар жашайт. Анан бири-бирине болгон өздөрүнүн иши ошол. Ошо менен согушуп атышат. Бизге эмне жок дейм да. Биз мындай реальный көз карашты караш керек да. Биз байыркы элбиз, биз дагы ошо чымчыктай болуп атылбай калган, Ракем айткандай Рамис Рыскуловдун бир таамай саптары бар эле да. Атылбай калган бугудай деген. Биз атылбай калган бугудай болгон аз элбиз өзү. Байыркыдан келаткан. Анан биз ошол тарыхты карап отурсаң, эмнени көргөн кыргыз? Көчөкөл 30 жылдык тарыхыбызды көргөнүбүз эле өзүнчө бир трагедия. Андан мурдакы катмарланган улуу Манастан, аркыдан, беркиден келаткан тарыхта кыргыз эмнеди? Жалаң чабыштарда келген, жер талаштарда келип, ушул көз жашындай болгон ала тоону сактап калды да, бизге өткөрүп берди. Ошол ала тоону сактап калыш үчүн биздин аталарыбыз эмне иш кылган? Ошо тарыхты бир карабайлы азыр. Мына 18-19 жылымдын аралыгында 18 жылымда башталганда калмактардын, ойроттордун чапкыны өтө каардуу болгон бизге. Андан мурда Манас тоорунда Кытай менен согушуп келген. Улуу Кытай сепили албетте көчмөндөрдөн сестентип салынган, ошол корккондон салган Кытай аны тарых тастыктап турат. Ал эми кийинки тарыхты, кечээки тарыхты айтканда, чабылгандан аман калган кыргыз эли уш жердеги. Мына кайра жерин бошотуп, баягы кыргыз кызарашып, гизарашып деген казак кайың саап жети суудан ойроттор, калмактар кубалап чыкканда, кайра келип жерин алганда, мына Атаке Баатыр, Шабдандын чоң атасы. Ошол киши жөнөтүп атат, Санкт-Петербургка элчи жөнөтүп атат. Ошол ойногондон ошончо жерге жана Абдырахман Күчүктү жөнөтүп атабы. Биякта Кытай ажыдаар турат. Калмактар да бар болчу ошо кезде. Биякта Кокон деген хандык тикелене баштады. Кокондун кылганы эмне деген? Арстанбек ырдап атат. Арстанбекчи. Көкүрөктү дарталды, көчүк жакты сарталды дейт, орой айтканда. Ушундай кырдаалдарда анан оруска кол сунган биздин ата бабаларыбыз. Бекеринен эмес. Кыдыр аке айткан, мына 16-жылкы. Албетте мен орустун кыргындарын унутпайм. Ал жазганмын Кыргынсай деген Омар Султан устатын алып барып көрсөткөн 16-жылкы кыргындын. Ал орус башка орус. Ал орус бийлиги, падышалык орус бийлиги. Бирок ошолор да келип бизге бугун менен Сарбагыштын граждандык согушун токтотуп берген да. Өзүбүз кырылып кала баштаганбыз. Ошо кездерде анан жана Кыдыр аке айткандай, бу чачына карата чачы жумшак, пейли да жумшак. Бизде эл экен деп атат. Ошолор эмне ошол акылсыздыгынан айтып атабы. Андан кийинки анан Лениндин компартиялык бийлик келди. Союздун бийлиги келди. Биз жаман болдук бу союздун убагында. Албетте репрессияны, бүткүл союз тарткан репрессияны, Сталиндик репрессияны тарттык. Улуу согушту тарттык, ата мекендик согушту. Эл көргөндү көрдүк да баягы. Мүмкүн орус болбосо болуптур. Анда Кытайдын вассалы болуп, уйгурдун кебетесин кийет элең да азыр. Азыр уйгур деген чоң эл булар. Же болбосо Афганстандын кейпин кийип калышым бар беле. Мына батыштын Афганстан ошондо Англиянын таасиринде болгон. Пакистандыктар деле ошол Англиядан бошонуп чыкты. Алар деле укмуш өнүгүп кеткен жок. Биз орустун мына союздук компартиянын бийлигинин алдында өнүктүк да. Көбөйдү элибиз. Маданиятка, адабиятка жетиштик. Прогресске жетиштик. Завод, фабрикаларды көрдүк. Курулду. Бул жаман болду союз. Бизди сактады да. Падышалык Россиянын 16-жылкы геносидинен Лениндин партиянын, компартиянын бийлиги келип сактап калды да.
ошондой болот. Дүйнөдө мындай практикалар көп. Тагылышуулардан. Мына эмкичекти мен Маркесте окуйм да. Колумбияда эмне деген чатактар болду. Азыркыга чейин ошо бандитизмден Колумбия бошобой келатат. Маселен да, мисал кылып айтайын. Анан эми өнүгүү жолуна келгенде кечээки Монголия 16-Союздук республиканын бири болчу. Мына монголдор өз алдынча 3 миллион монгол өнүгүп кетти. Алар өзүнүн жолун таап кетти. Бирок биздин географиялык акыбалыбыз эмне болуп турат азыр? Азыр эми бакырып атабыз. Миллион биздин балдар, кыздар, уландар Россияда жүрөт. Миллиондогон. Ошолор салып атат жана 2 миллиарддаган акчаларды. Доллар менен. Анан эми биз ошолордун тагдырын ойлошубуз керек да. Виктор Гюго деген акылман Виктор Гюго француз жазуучусу кайсы кылымда жазып атат. У войны вообще не бывает правды деп атат. Согушта эч качан чындык болбойт. Согуш башталды, чындык жок. Биз ал эмес мына өзүбүз менен теңдеш Тажикстан менен эле ит тартыш болуп атабыз го. Орусга тийишип эмне кыласың? Ал өзүнүн оокатын кылып, өзүлөрүнүн саясатын жүргүзүп атат. Бүгүн ошол миллион жүргөн балдарыбызга салакабыз тийбесин мына кеси сүйлөгөн сөздөрүбүз. Анан өдө төмөндө айтып эле саясатчымын, анан саясатчысы да бар анын ичинде. Албетте мен ал мисалы үчүн Олжобай айтып атат Шакир. Мен Олжобайды жакшы көрөм, ал адабиятты, ошол адабият мукурап калган адабиятты алып чыгып, ошол адабият менен жүрүш керек. Эми саясат деп эле анан ушу желпинип эле мына эле эмне ар жагында батыш берген акчада биягы сөгүп атат аларды. Орус кыл деп булар сөгүп атат. Эмне жок? Өзүң оокатыңды кылып, мынабы андан көрө өзүбүзгө сын айтып мынабу жердеги. Биз өзүбүздү тикелебейлиби? Азыркы бийлик аракет кылып атабы, аны колдойлу. Туура эмес басып атабы, муну жазалы. Өзүбүзчө эл болушубуз керек. Ушундай коокалаңдарда биз эртең ассалому алейкум деп бастырып келе турган коркунучтар турат артыбызда. Күн чыгыш жакта айтпасак дагы. Ассалому алейкум десе эле, бастырып эле жөн эле кирип койсо деле ушундай биз баары бир Россияга тагдырлашпыз. Баары бир бизди коокалаңдардан Россия сактап келген. Сактап келген ошол ата-бабаларыбыз сактап келген. Анан биз деле ушундай тагдырда турабыз. Салжан эке айткан, географиялык акыбалыбыз өтө начар. Тай туйлап такка чыкпайт деген киши. Бир туйлай бербеш керек. Океандын ар жагынан келип Америка сени коргоп бербейт. Аны көрүп атабыз да. Анан эми ушундай кездерде мына эси жоктук кылбай, бир жанагыдай эле ажылдашып эле бири-бириңерди сөкпөй туугандарым. Мындай акыл менен пештеп иш кылсаңар, бир ажаң жанагы бир абысындардай эле азыр ушундай бир интернетти пайдаланып атасың. Интернетти жакшы жагын пайдаланбайсыңбы? Академический билим аласың интернеттен. Бүткүл дүйнөнүн сонун нерселерин, тарыхтарды окуйсуң, китептерди окуйсуң. Мыкты сонун информациялар турат. Анан эмнеге эле ошондой эле бир эсиң барың деле, эсиң жогуң деле ушул ажылдашып эле эмне мындай баягы көчөнүн иттериндей ажылдашып калдыңар туугандар. Антпек эле да. Тарыхыңды кара көчөңкү, бүгүнкү акыбалыңды кара. Мына азыр кече азаттыктан берип атат. Мына биздин Казакстан менен чектешкен чек арада 7-8 чакырымга чыгып кетти деп атат машиненин очередтерин. Кезекке туруп калды. Евразия Союздан чыгалы деп атат. Чыкканда кайда барасың? Самолет менен ташыйсың бу жүгүңдү. Муну дипломатиялык жол менен, акылдын, билимдин жолу менен чечиш керек. Чыксаң ого өтөр жабат. Анда ого өтөр жабыласың. Туңгуюктасың да. Кайран ошол эле Салжан экенин сөзүн айталы. Бир жагыбыз Россия менен чектешип калганда жок дегенде деп айткан кайран киши. Казакстан көчө дүрбөлөңгө түшкөн Казакстан, кечө ас жерден чоң жарандык согуш болуп кете баштаган Казакстандагы өзүлөрү тартибин кийирип атат. Алар менен дипломатиялык бир тууган элбиз. Дипломатия, билим менен сүйлөшүш керек. Анан чыгабыз деп кайда барасың чыгып? Кайда эмне Афганстан менен ташыйсыңбы, же Кытай менен ташыйсыңбы продукцияңды сыртка? Ошону тез чечиштин жолдорун издеш керек. Мындай ажылдаша берген интернет аркылуу бүткүл дүйнөгө кетип атат. Путинди эмне деп шылдыңдап атасыңар? Маселен, алар өзүлөрүнүн иши. Путин деген империянын президенти. Ал өзү билет, алар өзүлөрүнүн кызыкчылыгы бар дүйнөдө. Ошондой эле 3-4 мамлекет атам замандан ошондой бүткүл дүйнөнүн тагдырын чечип келген. Америка, Россия, Кытай империялар чечип коет. Анан ортодо эле кандегиттей болуп эле баягы бирдемелерди сүйлөй берейин. Сүйлөө укугуң бар демократияда. Бирок акыл менен демократия кыл да. Акылыңды бил да, өзүңдөн алыңды бил да.
өзүңдүн проблемаң толтурады. Ошон үчүн мен акылга чакырат элем могу интернеттеги азылдашкан кокуй күндөрдү. Мында эсиңерге келип окат кылгыла туугандар.